Талас шаарында жашап жана эмгектенип жаткан биздин мекендештер, жердештер бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк эне тили майрамына арналган кечебизди ачык деп жарыялап алсак. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү адегенде кечебиз баштаардын алдында чакан слайд шоуга туруп коелу дагы. Ал даяр эмескен. Бүгүнкү тил майрамына арналган кечени ачык деп жарыялап туруп, назарыңыздарга Кубат Жакыповдун төмөнкү ырын тартуулап кетейин дагы, анан ачылыш сөздү баштап алсак. Мезгилде мерт болбостон жеңген тилим, мейкинде канат кагып келген тилим, эң ийик жашоондогу теңдеши жок, эненин ак сүтүндөй эмген тилим. Анда эмесе бүгүнкү кечебиздин уюштуруучусу, демилгечиси, Москвадагы жана Москва областындагы кыргыз тил коомунун расмий өкүлү, Москва байрактары адабий клубунун жетекчиси, урматтуу Бабанов Багытбек Шериевичти алдыңыздарга чакырып алып туруп, бүгүнкү кечебиздин ачылыш сөзүн баштап берсе. Келиңиз агай. Рахмат, кош келдиңиздер. Урматтуу жердештер, мекендештер, боордоштор, урматтуу кыргыз элчилиги, Кыргызстан миграция кызматынын өкүлчүлүгү, сиздерге бардыңыздар, кош келдиңиздер. Анда эмесе бүгүнкү дүйнөдөгү эне тил күнү менен күнүн салтанатын бүгүн ачык деп жарыялап руксат этиңиздер. Урматтуу мекендештер, бул дүйнөдөгү эне тил майрамы 2000 жылдан бери белгиленип келет. Бул биринчи жолу 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилген. Ошондон бери дүйнөдөгү ошо элдерибиз өзүнүн тилин сактап калуу үчүн ушундай майрам салтанаттар болуп турат. Жыл сайын дүйнөдө илимпоздордун изилдөөсү боюнча 7000ге жакын тил бар экен. Алардын эң көп сүйлөнгөн тили бул тил 40 өлкөнүн тили болуп саналат. Алардын эң көп сүйлөнгөн тил бул Кытай тили, англис тили, француз тили, испан тили, араб тили, орус тили жана башка тилдер экен. Ошондой эле бул майрам, эне тил майрамы, ошо ар бир өлкө ошо эне тилин сактап калуу үчүн, ушу жоголуп кетпеси үчүн ушу иш-чараларды жүргүзүп, ушундай күндөрдү өткөзүп турат экен да. Эми жыл сайын ар бир айда 2 тил жоголуп турат экен. Бул изилдөөлөр боюнча ушундай экен. Ошон үчүн биз дагы быйыл биринчи жолу Москвада ошо эне тилибизди сактап калуу боюнча бүгүн ушул мекендерде баардыгыбыз жалпы чогулуп отурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, азыр биздин Кыргызстанда көпчүлүк мекендештерибиз көпчүлүк талаалап башка өлкөлөргө иштеп кеттик баардыгыбыз. Россияда эле 1000 деп эсептелет саны. Ал эми башка өлкөлөрдү айтсак, ал жакта да 500 000 бар. Мындайча айтсак, 1,5 миллион жашаган, ар бир жашаган өлкөдөгү элдерибиз, алардын балдары чоңоюп атат, окуп атышат, садикка барып атышат дегендей. Эне тилди сактап калыш үчүн, эне тилди жоготпош үчүн ошо биз балдарыбызды ошо эне тилди үйрөтүп, алар үчүн иш-чара көргөзүп, ушундай чогуу
иштерди алып барышыбыз керек экен. Анан айтайын дегеним чын эле биздин кыргыз тили дагы ачык айтып келгенде жоголуу бир жолунда турат да. Аны эске алышыбыз керек, муну моюнга алышыбыз керек. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, 1,5 миллион элдин ошо талаада жүргөн 1,5 миллион элдин балдары бизде эч кандай ушу балдарыбыз детсадка барып, ошондой эле мектепке барып, ал жерде орусча көргөндөр телевизордо бүт орусча же кыргызча телевизор болбосо бүт эле орусча сүйлөп өзү ушундай болуп калдык. Ошон үчүн биздин тилибиз жоголуу бир жолунда турат. Ошон үчүн биз мынчын чогуу баардыгыбыз чара көрүп, коомдук уюмдар болсун, ошо элчилик болсун, ушу баардыгыбыз биригип буну иш-чараны колго алып, буну менен чогуу күрөшүбүз керек. Анан биздин бүгүнкү күндө конокто бул жерде баардыгыңыздар чыгып калуу тилиңиздерди айтып, сунуштарыңызды айтып сүйлөштүктөр. Бүгүнкү күндө агартуу жана билим борборунун төрагасы Эртабыл мырза да бул жерде алда оюн пикирин айтат. Бул жакта мугалимдерибиздер дагы ошондой балдарды тарбиялоо үчүн, кыргызча окутуу үчүн атайын курстарды ачып, аларга тил үйрөтүп атат. Анан бул биздин уюм кыргыз тил коому, Кыргызстандагы кыргыз тил коомунун төрагасы Райымжан Курбанов өткөн жылы келип, атайын Москвада ошо кыргыз тил коомунун өкүлчүлүгүн ачып дайындап кеткен. Ал кызматты бизге жүктөп, анан биз сиздер менен кошо чогуу иштейли деп чечим кылдык. Айтып кетейин деген дагы бир жолу майрамыңыздар менен эне тилибиз жоголбосун. Мен сөзүм акырында айта турганда бир сөз бар. Мындай деген бир сөзүбүз бар. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элдин сүйүп жарытпайт дейт. Ошон үчүн эне тилибизди сактап калалы. Дагы жолу майрамыңыздар менен. Чоң рахмат агай. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим, кыйкырып кыйрын бузуп душман келсе кылычтай кыя кесип чапкан тилим, алып манас бабам бакай сүйгөн тилим, ал олоп ала тоодо күйгөн тилим, ак калпак ата журттун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим, кыраңда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыяндап жамгыр болуп төккөн тилим, улуттун оргуп чыккан башатына уюган алтын сымал чөккөн тилим деген ырсаттарынан кийин мен бүгүнкү майрамыбыздын ардактуу коноктору Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчилигинин пресс-катчысы Гүлбарчын Айымды жана миграция кызматкеринин жетекчиси Дорбек Үсөновду алдыңыздарга чакырып алсам, сиздердин колдоп кол чабууларыңыздын астында. Келиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн абдан жакшы күн болуп турат. Жана Багыт Шеригич өзү тил жөнүндө айтып өттү, азырча тарыхын. Негизи тил адамдын элдин тарыхы, элдин эл болуп жаралышы менен тил жаралган. Тилибизди бекемдеп, тилибизди барктап, өз тилибизди, эне тилибизде сүйлөп, өз тилибиз, эне тилибизде иш жасасак, менимче тарыхыбыз да өнүгөт, келечегибиз да кең болот. Деги эле өнүгүү жолунда тилди баалап барктоо бул негизги мамлекеттик статустардан же мамлекеттик кызматтарын да айтсак болот да. Анан эмне дейт элем, ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен баягы биз кыргыздар көп эле негизи көп улуттар буга чейин өз эне тилибизде эле майрамдап келгенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, биз эне тилин, кыргыз тилин 23 сентябрда майрамдайбыз. Анткени баягы совет мезгилинен кийин биз бул орус тили деп жүрүп эле, анан совет мезгилинен кийин гана 89-жылы биз кыргыз тилин мамлекеттик тил катары мыйзамды кабыл алганбыз. Ошондон баштап анан биздин бала бакчаларда, жогорку окуу жайларда, мектептерде кыргыз тилин окуп баштадык, орус классына карабастан. Анан жогоруда айтып кеткендей, мына 2000-жылдан баштап ошо бүткүл дүйнөлүк эне тил деп саналат бүгүнкү майрам, всемирный, международный деп эл аралык.
ар бир калк, ар бир өлкө өзүнүн эне тили бар билесиздер. Ошо эне тилин сыйлап парктап бүгүнкү күндө бир жогорку мааниде алып жүрөт десем жаңылышпайм. Мына бүгүн биз дагы Кыргызстандан алыс болсок дагы ушундай чоң улуу державанын bir борборунда өзүбүздүн тилибизди жоготпойлу деген бир жакшы максат менен чогултуп аткан мынакей кыргыз тили коомунун Москва жергесиндеги областтагы өкүлү Багыт Шериевичке чоң рахмат. Ошондой эле деги эле адабий клубтарга бул жерде отурган Москва кайрыктарына деги эле ушул жерде маданий агартуу тарабында иштеген, ошо багытта иштеген адамдарыбызга, биздин мекендештерибизге терең ыраазычылык билдиребиз элчиликтин атынан. Ошондой эле жеке Болот Сакыш Утунбаев мен чыгарда саламын айтты. Чоң салам айта барыңыз. Бул тилди коргоо, тилди сүйлөө, өзүбүздүн тилибизди бап эстеп барктоо ар бирибиздин салтыбыз. Ошондуктан ошо элчинин атынан дагы баарыбызга ушундай бир иш-чара өткөрүп, баарыбыз ошо тилибизди сыйлап келип отурган баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Ошол менен бирге биз ушу элчиликтин атынан ушу Москва кайрыктар клубунун жетекчиси, ошондой эле мына жакында былтыртан бери өзүңүздөр билесиздер, Райымжан Курбанов кыргыз тили коомунун президенти болуп саналат Кыргызстанда. Ошол кыргыз тили коомунун Москва облусундагы, Москва шаары боюнча расмий өкүлү катары Багыт агайды шайлап кеткен. Багыт агайды биз баарыбыз ушундай билип таанып келатабыз. Бул киши ошо агартуу тармагында газеталар чыгарып кыргыз тилинде, кыргыз тилин ошо өлбөсүн, өнүксүн деген максатта иштеп келе жатат. Анан ошо Багыт агайга арнап сиздин Москва кайрыктарынын музейиндеби же кандайдыр бир иш-чараларга керектүү деп Чыңгыз Айтматовдун мындай чоң альбомун белек катары берип коюуга уруксат этиңиз. Анан ушу учурдан пайдаланып Москва кайрыгында биз менен көп тыгыз байланышып, деги эле ошо биздин мекендештерге Москва жергесиндеги Россиядагы таң каласың, мен иштегениме 2 жылдай болуп баратат. Мен ушунчалык чоң деңгээлде биздин адабий тармак өнүгүп атат деп ойлогон эмесмин. Негизинен өнүгүп атат. Биз өзүбүз менен өзүбүз эле жана кайнап эле казанда кайнап атабыз, бирок баары бизде өнүгүү бар. Муну өкмөт жакка, жогорку жактарга жетиштиргенге аракет кылып атабыз. Көбү билбейт, бизде ушундай Сары Берден барбы, Ыркесе барбы, адабий клубтар барбы билбеши мүмкүн, бирок биз акырындап жеткирип атабыз. Биздин жетекчилик да билиш керек, ушу өзү менен өзүбүз биз иштеп акча таап, плюс ошонун үстүнө дагы биз жөн жүрбөй, эшикте тартипсиз бейбаштык кылбастан, ыр жазы дегендей башкаларга үлгү болуп ушундай бир жакшы жашоону башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул багытында биздин улуу агаларыбыз, эжелерибиз, ушу жерде мекендештерибиз жакшы салымдарын кошуп атат. Ошо салымдарын кошкондун арасынан биз бүгүн 1-2 адамды белгилеп кеткибиз келет. Урматтоо менен Болот Исакович Отунбаев өзүнүн атынан Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Болот Отунбаевдин атынан урмат Сатаровнага мактоо баракчасын берип коюуга уруксат этиңиз. Эже 1 жылда 5 китеп чыгарып, Москвада өзүнүн адабий кечесин өткөрүп, Кыргызстанда да өткөрүп жүрдү. Мындай биздин эжекелер абдан үлгү болчу адамдар, менче биз жаштарга үлгү болчу адамдар деп эсептейбиз. Талантыңыз ташкындай берсин эже, эмгегиңиз өркүндөй берсин, эмгегиңиз ийгилик дегендей баарыбызга үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Караңыз. Жакыныраак туруңуз. Болду. Андан кийинки мактоо баракчасы ыраазычылык кат деп коебуз. Бул биздин адабий клубунда 2 жылдан бери байкасам абдан күчтүү, жогорку деңгээлде жазган сонун акын жазуучуларыбыз бар. Ошо менен катары бүгүн эмне үчүн эне тил деп ататабыз? Ошо эне тилде Россиялык классиктеринин абдан жакшы деңгээлде которуп,
биздин кыргыз окурмандарына жеткирип аткан жакшы бир таланттуу агайыбыз бар. Азыр отура барабыз, мен көрбөй атам. Акрам Топчуевич Турдубаев агайга ушул элчинин атынан ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Кийинки ыраазычылык атыбыз бул бүгүн ал эшигин да көрбөй атам. Дайыма ушундай уюштуруу иштерине жакшы аралашып жүргөн биздин Москва кайрыктарынын дагы бир мүчөсү, ушул жазуучулардын биздин Москва кайрыктарынын да бир Багыт агайдан кийинки эле бир жетекчиси катары деп билебиз. Жамалгүл Турдакуновна Сабаева эжеге. Ушу менен барыңыздар дагы бир жолу майрамыңыздар менен, анан кийин кечирип коесуздар. Биздин алыскы мекенибизден биздин белгилүү ырчыбыз Болот Токтобаев агай отурат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эмгегиңиз, талантыңыз ташкындай берсин, элиңиз үчүн ырларыңыз жарала берсин. Биз баарыбыз сизди жакшы көрөбүз, баарыбыз сизди сүйөбүз, сиздин чыгармаңызды баалап келебиз. Баарыбызга рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кеченин катышуучулары, биздин эне тилибиз кыргыз тили байыркадан сакталып келген, канчалаган даанышман ойчулдардын сөз айтылган улуу тил. Чыңгыз Айтматов, Сүймөнгүл Чокморов сүйлөгөн улуу тил. Канчалаган оюнчу акындар үнүн угузган улуу тил. Ошон үчүн биз өзүбүздүн тилибизди сыйлайбыз. Ушундай жакшы кече менен майрам менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушундай талаа жеринде иш менен болбостон биздин ушу эне тилибизди, үрп адатыбызды, каада салтыбызды сактап элге жеткирип келаткан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул кечени уюштурган Багытбек Шериевичке дагы ишине ийгилик каалайбыз. Дайыма ушундай нерселерди уюштуруп жогорку муунга эмес, өсүп келе жаткан биздин балдарыбызга, неберелерибизге унутпай сактап жеткире турган тил болсун. Себеби билебиз, мына СССР таркагандан кийин мен 28 жылдан бери Россияда жашап калдым. Биздин балдар уже орусча сүйлөп калды. Ушуларга бир жакшы иш-чараларды көргөзүп, проектлерди берип, бизге элчилик берсеңиздер, бир чогуу иштесек. Өткөндө жогорку кеңештин сессиясына барып катышканда да айтышты, башка региондун диаспоранын жетекчилери Жамиле барып катышты. Ушу жайында ысык көлгө бир лагерь белгиледи мамлекет. Биз өзүбүз акчасын төлөп өзүбүздүн балдарды алып барып эс алдык, ошого эне тилин үйрөтөлү, силерден белгилешип мугалимдерди, башкаларды белгилеп, биз кайра өзүбүз төлөйбүз деген диаспора жетекчиси. Мен ушундай адамдар менен сыймыктанам. Сиздер менен да сыймыктанам. Биринчи жолу жолугушуп аткан жерибиз жок. Дайыма ушу патриоттукту билгизип, тилибизди сактап келаткан сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан ушул алыстан менин досум келип калыптыр, экөөбүз өткөндө да айтканбыз, чогуу абитуриент болуп, чогуу студент болуп, азыркы студенттер компьютерден окуса, биз тазикке сууга бутту салып алып экзамен тапшырган студенттербиз эсеседим. Чыгармачылык ийгилик каалайм, үй бүлөңө аманчылык каалайм. Кудай буйруса жакшы күндөрдө жолугушайлы. Биздин да жетекчи жок болуп калды эле, эртең күнгө кичине сизге да ыраазычылык баракча жазылган эле, издеп таап тапшырабыз. Дайыма элдин кызматын кылып, кыргыздын үнүн дүйнөгө таанытып жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Гүлбарчын менен Доолбек мырзанын жакшылыкка куттуктоо сөзүнөн кийин Болотту бардыгыбыз баса белгилеп, сагынарым деген чоң программадагы концерти менен Жуба экөө атайын келип отурат. Бал жыттанган, кыргыз жыттанган, ала тоо жыттанган ырларынан Болотту алдыбызга чакырып бир ырлатып алып туруп, андан кийин кечебизди улантсак кандай дейсиздер? Бүгүнкү Еларал майрам менен куттуктаймын. Ошондой эле бүгүн жалпы жылан
Kırgız mekendештер отырып келсіздер. Башка диаспораларда билдикти уктум менеджермен кийинки жылдан баштап бирок ошентсе дагы бизде кыргыз тили жөнүндө кандай деңгээлде аракеттер болуп атканы менен, сөздөр болуп атканы менен канчалык деңгээлде ишке ашып атат мен аны айта албайм. Бирок ушул иш-чаралардын өзү, ошол иш-чаралардын өзү акырындап дагы пайдасы тиет. Баары бир жерде алса бир жерде пайдасы тиет. Мындай иш-чараларны өткөзө бериш керек, эч качан токтошпош керек деп ойлойм. Ушунун өзү бул кичине болсо да жылатырган нерселердин белгиси деп ойлойм. Эми азырынча кыргыздардын көбүнөбүз башка тилге өтүп үйрөнүп аткан менен дагы кыргыз барда кыргыз тили жоголбосо керек деп ойлойм. Андан да мен бир ишеничим, өзүмдүн баары пендешилик ой менен ойлогон оюм бар да, бул кыргыз калкын өзү Алла Таала менен сактап жүрөт окшойт депчи. Ошо Алла Таала сактаган жолдо жүрсөк керек. Ошосуна да кошулам мен, ошого да шүгүр келтиремин. Анткени мына биз өзүбүз деле кыргыз тилинде сүйлөп адабиятын окуп, тарыхын окуп атканыбыз менен ушул күндөрү бойну каламбай маселен кызым тилге үйрөткүм келип атат маселен. Ошондой себеп. Бирок кыргыз тилин ошо кыргызча суугарлык, кыргызча биринчи билимдер тилди үйрөтүш керек экенине мен ынандым. Анткени кыргыз тилин жөнүндө сүйлөгөн, үйрөнгөндө бул бөлөк экен дагы. Ал эми тарых таржыманы окуп үйрөнүп билген ал бөлөк экен. Мен бүгүнкү күнү ошол элчиликтен миграциядан келген өкүлдөргө да ырашчылык билгизем. Андан тышкары көбүрөөк ырашчылык айтайын, сиздерге кечирип сурайм. Ушул мына мен мына Бишкекте жүрүп көп болгам, Москва кайрыктары жөнүндө, башка уюмдар жөнүндө ар кандай иш аракеттер. Ал менин ишке ашпасын, бирок ошо иш аракеттердин жүрүп турганы мен абдан сүйүнүп жүрөм. Чоң рахмат сиздерге, Багат аке, Зарлы эже, жана башка жетекчилер көп экен. Ушуларды колдоп сиздер келип бергениңизде чын сиздерге чоң рахмат. Көп сүйлөбөйүн, анда мен ошол сагынар деген бир ноктат берейин.
Жашайлы махаббаттан Жашайлы махаббаттан Жашайлы махаббаттан Yılların sözlerin avtorluğunu açıyla mazı sözgü alasından göpçülü örgen Mr. Paul tak ömür kol aytpay kaltırmın. Bu sağlanan yılların sözün Tazar Zakirova degen görüntü vakın ejderdi söz yazılan. Кечебиз жаңылаштап атат. Болот чарчаганына карабай, биздин өтүнүчүбүздү четке какпай, жубайы менен мына колдон колго өтүп уйку көрбөй тил майрамына Москвадагы биздин замандаштар чогулуп атыптыр деп атайын келди. Дагы ырдатабыз. Жубайы да ырдайт. Азырынча орун алып туруңуздар. Дагы бир жолу кол чаап орунга узатып койсок. Эмесе, куттуктоо сөздөргө кезек берели дагы бүгүнкү кечебиздин дагы бир ардактуу коногу Агартуу жана билим борборунун төрагасы Эртагул Шамилов агайды сөзгө чакырып алсак. Келиңиз Эртагул агай. Кол чап турган. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү эл аралык эне тил майрамы аябай чоң баалуу болгондо дагы ушул бүткүл дүйнөлүк тилдердин катарына кыргыз тилинин кошулушу, анан ушул кыргыз тилин чоң майрамга айландырган багыттын анын кыздарынын чоң эмгеги мени абдан кубандырып отурат. Бардыгыңыздарды ушул тил майрамы менен куттуктаймын. Эне тилибиз бул кырымдардан бери кыргыз жашап келгенден баштап келе жатат. Ошол эне тилибиз биздин кыргыздын ар бир салтында, ар бир үрп адатында, комузубузда, кыскасы бардык кыргызда эмне болсо, ошонун бардыгында ошол биздин эне тилибиз жатат. Эне тилибизди кырымдардан бери дамытап келген Манастан баштап бүгүнкү акын жазуучуларга чейин, Кытайдагы Жусуп Мамайдан баштап Сагынбай Каралаевка чейин, Орозбакка чейин, ушулардын бардыгы биздин кыргыз тилибизди, кыргыз улутубузду баптап, дамытап, кырымдардан бери ушуларды алып келе жатат. Эми биздин Москвада баягы Тагыр экен, Тагыр бизге байланыштуу Москвада келип, жалпы ушул азыр эле айтып өтүштү, 1,5 миллионго жакын кыргыздар чет мамлекетте жүрүп атат деп. Биздин Россияда дагы абдан көп кыргыздар келип, ушул жерде үйлөнүп, байыр алып, үй салып, 15 жылда, 20-40 жылдап жашап калган кыргыздарыбыздын балдары азыр кыргыз тилин унутуп, 15-жылы мугалимдер коому уюштурулган. Бул жердеги биздин окумуштуулардын, ушул жердеги интеллектуал кыргыз азаматтарынын сунушу менен ачылып, бир 150-200ге жакын мугалимдер баарыбызды окуткан, ошо эне тилибизди үйрөткөн баарыбыздын мугалимибиз, мугалим болуп эсептелет. Кытайда ушунчалык жогору баалайт экен. Экинчи айлыгы боюнча экинчи орунда азыр ушу мугалимдер турат экен. Адамдарды агарткан, көгөрткөн мугалим деп кытайлар ушундай баалайт экен да. Алар агартпаса, көгөртпөсө биз адам эмеспиз деген ушундай кытайлардын ушунчалык чоң немеси бар экен. Ошон үчүн мына Кытай азыр дүйнөдө ушунчалык миллиардтан калк болсо дагы азыр астыга чыгып атат. Ошол өзүнүн эне тилин баалагандыгы үчүн. Биз дагы кыргыздар ушул алыс жерде жүрсөк дагы аракет кылып атабыз, орус тилин, орусча билбегендер орус тилине кичине октары деп. Анан кыргыз тилин атайын курстарда ачалы деген аракеттер болуп атат. Бирок ушул аракеттердин баардыгы кээ бир шарттарга, кээ бир нерселерге байланыштуу ишке ашырыш кыйын экен. Бирок ой тилегибизде бар, ынтымак бололу, ынтымак бар жерге ырыс келет дейт. Мына ушул 1 жылдан бери кошо аралашып жүрөбүз. Көптөгөн биздин акын жазуучуларыбыз, ырчыларыбыз келип, ушул жерде эне тилибизди, кыргыз тилин баптап, дамытап кетип атат. Ошонун катарында мына биздин инибиз Болот келип, өткөндөн бери
өзүнүн чыныгы мукам ыры кыргыздын эң эски ырлары болгондо дагы биздин баягы байыркы кыргыздардын ырларынан бери ырдап ушунчалык аябай биздин кыргыз тилин жогору деңгээлде көтөрүп койду. Рахмат элим сага. Бардыгыңыздарга ошол мугалимдердин атынан кааларым өмүрүңүздөр узун болсун, тилди унутпайлы, үрп адатыбызды, салтыбызды унутпайлы, аман эсен элибизге кайталы. Менин кааларым ушул. Бүгүн кыргыз тили боюнча кеңири иш-чараны алып баруунун алгачкы башаты буйруса жумушуна карабай, чарчаганына карабай келип берген сиздерге рахмат. Масштабта башка улуттун өкүлдөрүн чакырып, мына элчиликтин, миграция кызматынын коомдук уюмдардын жетекчилери менен мындан дагы чоң деңгээлде жалпы салымыбызды кошуп, ага чейин кандай жыйынтыктарга, тыянактарга жеттик, эл алдында отчет берип туруп, кыргыз тилин өнүктүрүү чет жеринде кандай максат менен өтүп атканын дагы бир жолу тартуулап кетебиз. Бул алдыда боло турган иш. Ал эми азыр мөндүрдөй сабалаган акын тилим, мөңгүдөй аясманга жакын тилим, мөңкүгөн булак болуп арулантып, мөөрөйгө сүрөп турган асыл тилим деп туруп, алдыңыздарга Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, Москва кайрыктарынын мурдунку редактору, биздин насаатчыбыз, коомдук ишмер Адашкан Пирматовду жана Москва кайрыктары адабий клубунун жооптуу редактору Жамал келбей калды. Адаш ага келиңиз, сөздү сизге берсек. Кол чалып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, мына сиздер сиздердин келишиңиздер менен биз жорго болуп, токулуп келем болуп салынып, бүгүнкү тилди майрамдап отурабыз. Азыр мына тил боюнча айта берсек, көп нерселер бар, жакшысы да бар, жаманы да бар. Мына тил боюнча айтканда, өзүңүздөр жакшы билесиздер, тилдин эркиндиги керек. Тил эркин болбосо, адам эркин болбосо, ал да кыйын нерсе, сүйлөй албайт. Атасынын алдында же башкасынын алдында же сүйгөнүн алдында деле сүйлөй албайт. Ал үчүн эркиндик керек да. Эркиндик керек да. Ошол тил эркиндигине бар экендигине мен кубанам. Себеби дегенде Кыргызстан мен билем ушул жерде ушул Европада болобу, башка болобу эң күчтүү калк. Тил эркиндиги боюнча биз бардык эле нерселерде каалаганыбызды айтып атабыз. Бирок ошо ылгап да айтабыз, ылгабай да айтабыз. Ылгап айтканыбыз кичине окуп билгенибизди айтабыз. Ылгабай айтканыбыз болсо окубай билбей ошол бир нерсени чөйрөбүз тар адамдар ошондой өзүбүздүнгө жараша айтабыз да. Анан буттан жыгылсаң турасың, тилден жыгылсаң турбайсың дейт. Турабы? Мына тилдин ыйыктыгын ушудан билебиз да. Тил деген ушундай кымбат нерсе экен. Анан кийин дагы бир мына балык башына сасыйт деген сөзгө келгенде мындай да, ата менен эненин ошол баягы башка тилге ооп кетиши ал эми турмуштук байланышта болот эми. Ага өтө эле претензия неменин кереги жок. Ал ошол тагдыр ошого байланыштуу орус тилде болуп калып, бардык өзүнүн жет атасына түбүнө чейин отравление кылып кеткени жаман болуп турат да. Балдары, неберелери, чөйрөлөрү. Ошончо мына кыргыз тилди өнүктүрүү боюнча биздин кыргыз мамлекетинде азыр жанданып аябай жакшы кетип атат. Мына расмий тилге көнүп калганбыз, орус тилге. Бул тилдерди биздин ата-бабалар абдан башын сайып, канжагыга сайып алып, нечендери курман болгон. Мисалы үчүн жөнөкөй эле кинодо азыркы эле кечеги болобу тиги тарыхты чагылдырбай эле мына тынчтанып айтып көрбөйлүбү. Орустардын алдында кандай деген жооп берген, кандай деген кыйынчылыктар болгон. Төрөгүл Айтматовичтар жөнүндө айталы, ошону Шеналы Арабаев жөнүндө айталы, жөнүндө биздин тилдерди өнүктүрүп, өстүрүп, ошолорго рахмат. Кыргыз үчүн бет төрөлүп калган адамдар экен. Кыргыздын ошо кыйнабай ушундай тилге алып келип отурат. Биз болсо каалагандай сүйлөп, керек болсо ошонун жазган китептерин окубай кыйналып отурабыз. Ошолордун ошол таштап кеткен мурастарын аткара албай, ошолордун жарымынын ушу бир барагын окубай отурабыз. Бул деген эми кыргызчылыктан кеткенибиз ошо да. Багытбек мырза туура айтып атат. Кыргызчылыктан кетип, анан эми мына жетекчилерибизден эми чындыгында бул эми жетекчилерге көп эле немете бериштин деле кереги жок. Булар деле ошол баягы өзүнчө алып кетет экен да. Эми тил боюнча жакшы кашык тилдер боюнча тарбияланып келген. Илгеричи мисалы үчүн жөнөкөй эле үн таппай эле баласын дегенде чуркап кетип.
ошонун биринен бир куйкум тилдерден биздин агабыздын болуп өткөн окуясын айталы. Алайкы өрөөнүндө Абакир деген агабыз бар да. Бул деген мал чарбасында багы коомдук иштерге жакшы катышып анан мал чарбасында мына Камдикорум Кара Суудан ташып эле умуктар. Ошентип алып кетип атып анан шоферлер бар экен, 2 шофер, өзү экспедитор экен. Сөздүн күчтүүлүгүн карап турасыздар азыр. Себеби дегенде ошол шофери анан жанындагы жардамчысы болуп келе калат да, лагман иш экен да. Өзгөндүн лагманын билесиз го. Лагман иче коюп анан ал ачыкты жакшы көрчү экен, калемпирди жакшы көрчү экен. Калемпирден келип алып аралаштырып иче койчу экен. Анан эки иниси отурат дагы, бул Абакир байекени бир азыр туздайлы дагы, ал келгече лагмандын алдына бир кашык сала коёлу, анан үстүнө бир өзү салат дагы анан иче коет, анан көрөлүчү Абакирдин кандай болорун дейт. Анан алдына бир кашыкты бекитип коет. Абакирге шашып келген эле үстүнө бирди салат да кыпкызыл кылып туруп ууртаганда эле көзүнөн мөт жаш агып кетет. Ошондо инилер айтат: "Ай, Абакир ага эмне болду?" дегенде, Абакир ака минута секундта калбай, эки укам катарынан өлүп, эмне ыйлап атасыз десе, эки укам катарынан өлүп калса мен ыйлабай ким ыйлайт дейт. Көрдүңүздөрбү? Onu oynanmaya aytқан, сөздің қадірі, сөздің мына сөзді бағып, оқыған, ел арасынан езелтеден бері, балачақтан бері сөз қадірін білген адамдар ұшында болып жетіледі екен. Анан манасы бар, залдар ақындар, башқалар жөнінде айта берсек, еңірек бардыңыздар айтып өттіңіздер. Мен емне демекпін, бұл тіл бойынша айтқанда түгөнбейді. Бұл тіл бойынша наразылық білдірсең де болу береді. Расми тіл деп, қайда бір тілдерді неме қылып алып, алды мына өрім оқиын. Былтырғы детский саттарды мына Дорбек тура айтады. Детский саттарды ошол кісіне бір жардам бере қойып, анан топ-топ келіп, сүйлөтөлү десек, же воспитательдер кыргызча сүйлөбөйт, же балдардын өздөрү сүйлөбөйт, ата-энелер сүйлөбөйт. Анан өз тилдерин түшүнбөгөн үкүлөр деп жаздым да. Себеби дегенде максат анда эмес, келечек үчүн алда болсо. Мына өз тилиңде сүйбөй жүргөн не азап дейт. Бул улуу тил кайдан түбү, кандай түбү, кайдан өңгөн, бак таалайлуу, касиеттүү жөрөлгөн, башын сайып бул тил үчүн бабалар бейкут жерде уялаган көгөргөн. Тилди өрдөссөң, көпүрөсүң элиңе, тил меч болсоң, конок сыйлайт жериңде, түгөнбөгөн тамырлаган байлыгым, табияттан күч кошосуң демине. Үйрөн тилди, өз тилиңди таштаба, үрөөн чачкан кыргыз тили ташка да. Үйлөн бактың, башка тилдүү жаранга, үнүң кыргыз, тилиң кыргыз сакта да. Орус теле французча жорушкан, орус тилда француз деп орушкан, орусты эч ким француз деп аташпайт, орус өзү ошол тилде орукчан. Кыргыздар бар, орус тилде жорушкан, кыргыз тили орус тилде орушкан, кыргызды эч ким орус дешип айтышпайт, кыргыз тилде жасалгалы орушкан. Өзүңдү өзүң орто жолдо арасат, өзгөрүнмө сага сонун жарашат. Өтөт күндөр, чала кыргыз чала жан, өлөт тилиң башка тилде жаназат. Өз тилиңди сүйбөй жүргөн не азап. Өтөт күндөр, чала кыргыз чала жан, өлөт тилиң башка тилде жаназат. Өз тилиңди сүйбөй жүргөн не азап. Сөздү ушунчалык барктаганыңызды дагы бир жолу дамазалап кеттиңиз окшойт. Бирок ошо балдар бакчасындагы чогулган элге балдардын орус тилин жакшы сүйлөп кыргызчага маани бербегенде сиз дагы аралашып воспитательдеп кеттиңиз. Бул сиз үчүн кечирилгиз деп эсептейм. Эмесе биздин майрамыбызды жана сиз айткандай куру сөз кылбастан ошол сөзгө калемпир муштан чылап туруп даамын ашырып бере турган өнөрпоздорубуз отурат. Бир эле мына болот өзү эле өрчекен десек, баягы ар бир датканын, ар бир бийдин артында өзүнүн бегими бар, даткасы бар дейт экен. Эмесе ошол ардактуу коногубуз Гүлүп эже таарынбай турасыз, жашыңыз улуу, сизди биринчи ырдатат элек. Эми баягы кыргыз салтты сыйлаган эл да
коногубузду төргө чакырып алсак, Болот Токтобаевдин жубайы Сүйүндүгү Анарбаева Айтылуу Жаныбек Кулдул агабыздын бир тууган балдызы Азизанын сиңдиси эмесе кезек Сүйүндүгүдө мукам үнүнө күбө болуп койсок, кол чаптырсаңыздар. Бүгүнкү эл аралык энетилүү майрамыңыздар менен сиздерге Асанбек Ормонбековдун жаштыгы деген берейин. Ааламга аты чыккан Чыңгыз тилим, арыбай кылымдарды багынта бер, ардагым атамурас кыргыз тилим деп туруп, ушул кыргыз тилин даңазалап, өздөрүнүн жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн ырга салып, урпактардан урпактарга маданий мурас катары калтырып келе жаткан акындардын бир топ жоон тобу деп койсом да жаңылбай, Москва кайыктар адабий клубунун ардактуу мүчөсү мына азыр эле элчиликтин сыйлыгына ээ болуп отурат. Урмат эжемди алдыбызга чакырып алсак, кыргыз тили жөнүндө өзүнүн бир ыры менен сиздердин алдыңыздарда урмат эже. Саламатсыңарбы, кымбаттуу жерлештер. Эми азыр барып мына бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Кулайым баарыңызга ден соолук болсун. Арыбай, азбай жакшы иштеп жүрүңүздөр. Мен эми дейин, бул бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы азыр бир эле биз кыргыз улуту майрамдап отурбуз, баардык улуттар майрамдап атабыз. Баардык улуттар өз эне тилин сүйүп, өз элин ардактап, өз элинин улуттук тилин майрамдашып жатат. Эми мына мен кече жакында өзүмдүн жергемде болдум, айылда болдум. Өзүмчө мындай тар жыйынтыкка келип жүрөм да. Бул азыркы жаштар улуттук тилди же болбосо биздин
китеп окубайт, ушундай жалпы болуп калышты, ушундай деген мындай кыска ойдо жүрөтөм, бирок андай эмес экен. Айылдагы элдер дагы ушунчалык байкадым, ушунчалык немеге суу сап турушат экен да. Мен ушунчалык деңгээлде сынап көрдүм, аларды суу сап турушат. Ушунчалык эл көчүп келип, ушунчалык эл тып-тынч болуп угуп, ушундай неме болуп отурушту. Анан ошон үчүн ушундай нерселерди эске алып, мына биздин Москва кайрыктарынын жетекчиси Багыт агайдын эмеси менен редактор Жамал Сабаеванын эмгелери менен жерлерде биз азыр областтарда атайын Москва кайрыктарынын филиалдарын ачып, ошол жерлерге координаторлор шайлап, өкүлдөрдү шайлап, ошол жерлерде ишти жүргүзүп атабыз азыр. Мисалы үчүн Ош областына Абсатаровдун Дамир деген баланы шайлап келдик, координатор кылып. Ал ишти баштады, Бишкекте Темирлан Атыров баштады. Эми буюрса жакында мен мына азыр ушу күндө Питерден бирөөнү сүйлөшүп атам. Питерге да Москва кайрыктарынын өзүнчө филиалына шайлап турабыз. Бул биздин Москва кайрыктарынын кенен кулаш чайып бараткандыгы, ийгилиги, анын арынын өсүшү болуп жатат. Эми бул максат бизди ушу кыргыз элиндеги жаштардын адабиятка, маданиятка, улуттук сыймыкты жогору баалашка көтөрүү болуп эсептелет. Антип эсек, биз антип эсек чын эле тил жоголуп баратат да. Эми азыр мына мен өзүмдүн бир тил жөнүндө кичине кыскача айтып коеюн. Жашоо менен күрөштүн эбин тапкан ушул тил, эби жок эс болуп, эпчил болгон ушул тил. Узун жолду кыскартып, узун жомок курган тил, уулуна жол айтып, улуу моон түзгөн тил. Ат жалына от жагып, казан аскан ушул тил, жакындатып ыракты, кыска сапар түзгөн тил. Кыскасы бул тил бар жокко эме болот деген максаттамын. Өзүм өтө көп 17 рахмат эжеке, бар болуңуз. Азыр алдыңыздарга Кыргыздын маданиятынын мыкты кызматкери деп наамды өзүбүз деле берип коелу. Кыргызстан деле баалап жүрөт. Алтын үндүн ээси Гүлипа Карымшакова эжени алдыңыздарга чакырып алсак, болотуңузга акат менен коштоп берсе. Бүткүл дүйнөлүк тил майрам менен куттуктайм. Ошондой эле баягы улут болсом тилим менен улутмун дегендей, ушу кыргыздар кайырлуу болсун, өзүбүздүн када салтыбызды, тилибизди жоготпой дайыма аман болойлу, бар болойлу. Ушу жакшынакай жаркыраган жаштарыбыз турган кезде биздин кыргыз эч качан жоголбойт дейбиз. Ошон үчүн мен патриот жигиттерди, патриот кыздарды колдойм. Ар дайым кыргыз үчүн патриот болгула. Дагы бир жолу майрам. Сагынуу дегендерин сиздерге тартуулап койгонго уруксат этиңиздер. Болот менен коштоп берсин. Бүркүп асман жак дегенде чаңына, байкосуздар жагына.
болот, турсаңыздар. Эмесе сөздү кайрадан конокторго берели дагы. Кыргыз биримдик коомунун мүчөсү бизде Москвада жалаң эле адабий, маданий тармакта гана иш алып барбастан саясий тармак эмес спорт жагына да көңүл буруп келе жаткан өздөрүнчө жаштардан командаларды түзүп жетектеп эл аралык, шаар аралык мелдештерге алып барып кыргыз жаштарынын бир бутагын өстүрүп келе жаткан мырзабыз бар. Алдыбызга Мыктар Жантүрөев мырзаны жана илим жаатында эмгектенип келе жаткан техникалык илимдердин доктору профессор Осмонов Ороз Мамасалиевич мырзаларды алдыңыздарга сөзгө чакырып алсак, келиңиз Ороз Мамасалиевич кетиңиздер. Келиңиздер Рахмат, Хилапова агай. Бүгүнкү ушу чоң салтанатты бүткүл дүйнөнү кеңейтүү майрамы деп өтө чоң салтанат Россия өлкөсүндө болуп атат. Ошонун алкагында кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча дагы аябай чоң маани берип, чоң аракет кылып уюштуруп аткан биринчи кыргыз тил дегенде кыргыз тилди көп сыйлаганын баардыгыбыз билебиз. Эгерде ата мекен деп мекенибизди атабыздан атаса, тилибизди эне тил деп атап койгондо бекер жерден болбосо керек. Ошо эне тилди сыйлап биринчи өнүктүрүш, тил адабият деп мектептен окуганбыз. Адабиятчылардын ишин суолтуп койбой, дайым өнүктүрүп ушул жерде кандайдыр бир деңгээлде Кыргыз жазуучулар союзунун филиалын эле ачып койду окшойт. Биздин урматтаган Багыт Шериевич. Чындыгында бул кишиге өтө биз зор баа беришибиз керек да. Москвада жашаган өтө эле сиздер эми баягы өртчү, акын болуп атасыздар. Биздер жаза албайбыз. Ар ким өзүнүн билген ишин кылыш керек. Биз технический жактанбыз, энергетик мен өзүмөн. Бирок зор иш кылып атасыздар да. Тилди өнүктүрүү боюнча бул өтө маанилүү иш. Анан эми көп сүйлөй бербейин, тилди баарыбыз сыйлайбыз. Анан баардык кыргыз тили бай тил болот. Эүү чени менен деп кыскача айтып койгондо, анан официальный тил деп баягы немелерди айтып коюп атабыз. Көп эле неме кыла берсек. Өнүгө берсин. Эки тилди билеби, үч тилди билеби? Кыргыз жеринде. Мына бизден чоң Индия мамлекети бар. Ал жерде дагы ушундай суроо коюлган болсо керек бир мезгилде. Бирок техникалык илимдерди алар англис тилинде окушат. Ошонун негизинде азыр Лондондун мэри индус болуп калды. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Ошон үчүн кыргызыбыз деле кыргыз тилди биле берели. Орус тилди дагы билели. Ошон үчүн көп асыла бербейли да. И так орус тилдүүлөр кетип атат Кыргызстаныбызданчы. Кытай басып калса бизге жакшыбы? Ошон үчүн аз-маз эүү чени менен болбойбу? Адам кем болбосо англис тил дагы үйрөнсүн, немис тилин дагы үйрөнсүн. Биздин жаштар өсүп, биздин келечегибиз информация тармагы деп айтылып атат. Башка жерлерге барып элешибиз керек. Мына мен өзүм делем бир да орус тилди билбей эле кыргызча кыштактан эле окуп келген бала элем. Азыр ушу Москвада университетте профессор болуп калдым деген. Бул да жөн жерден болгон жок. Ошол жердеги орус тилди үйрөткөн эжекебиз жакшы окуттан. Ошон үчүн болуп атат. Орус тилге дагы көп маани бериш керек. Кыргыз тилди эми Кудай кааласа мына сиздей адамдар бар. Мына ушунчалык эжелерибиз жакшыларды жаштарыбыздан чыгып атат. Өтө кубандыра турган. Кудай кааласа кыргыз тилибиз өчпөйт. Баарыңыздарды дагы жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер, баардыгыңыздар менен ушул өр майрамында көрүшүп отурганымда кубанычтамын. Чында биздин спортсмендер сөз берет деп ойлогон жок эле. Бүгүн эне тил ушундай майрамында даярдыгында эле жок эле. Бирок аябай кубанычта сүйүнүп турам. Уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Москвадагы Кыргыз биримдиги волейбол клубунун атынан, ошо Кыргыз волейболунун атынан биз дагы ошо кыргыз тилинде сүйлөп,
кыргыз тилин колдоп Москва кайрыктарын келген мына биздин улуу артисттерибизде Булат Токтобаевдин келинчегибизде чоң рахмат сиздерге, концертиңиздерде болдук. Мына келип биздин адабый мындай чыгармалардын немелерибизде кошо катышып отурганыңыздарга бардык мен тааныган ушул жакын адамдарымдын бардыгын, ушул кыргыздарыбыздын бардыгын эне тил ушул майрамдар менен куттуктап кетейин. Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе ичи кайнап, курсагы кайнап, бизге качан сөз берет деп отурган бул жерде Адаби чөйрөнүн дагы бир жоон бутагы Москва кайрыктарынан башатын баштап, андан кийин өздөрүнчө каркырадай бөлүнүп, кайгы учкан Аруу Дүйнө деген айымдардын адаби клубу бар. Аруу Дүйнө клубунун мүчөлөрүнө сөз берип койсок, Айжан Мамасадыкова айым баштаган, келип койсоңуздар. Атабыздан калган амандашып алайын. Салт боюнча эң алгач саламдашып алайын. Саламатсыздарбы? Сары санаа ойдон алыс, сарамжалдуу сөзгө калыс. Эне тилин сактаган, ата салтын барктаган атпай кыргыз журтум амансыздарбы? Сиздерди бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы менен Москвадагы Аружан кыз келиндерди колдоо фондунун алдында түзүлгөн Аруу Дүйнө адаби клубунун жалпы мүчөлөрүнүн атынан куттуктап кетүү үчүн ушул майрамга катышып отурабыз. Жалпыңыздарды куттуктоо менен өзүбүздүн ырларыбызды сиздерге белек катары сунмакчыбыз. Өңүң дагы, тилиң дагы кыргызсың, өзүң дагы, дилиң дагы кыргызсың. Өлүү тилге айландырбай алып кал, өзүң үчүн жан күйгүзсөң, кыргызым. Өткөн мезгил, өгөйлөгөн кез келди, өз тилиңди унуткарбай сактай бил. Ал мустактан ата бабаң калтырган, ал мурасын бабалардын барктай бил. Көчүп конуп, жер которуп жүрсө да, сөзү ооздон, комуз колдон түшүрбөй, ыр жомогу алди айткан эненин эне тили жанга сиңди бүтүндөй. Эне тилим ата менен сүйлөгөн, эс акылым тарткан кезде үйрөнгөм, эчен деген дастандарды угууга эч убакта танбасмын мен сүйгөндөн. О, урпагы манасындын билесиңби? Улутту улут кылган анын тили, улуулар мурас кылган кыргыз тилин сен дагы мен сүйгөндөй сүйөсүңбү? Сен дагы мен күйгөндөй күйөсүңбү? А мен болсо өз тилимди даңазалайын даңктаймын, өзөктөрттү өз журтумду сатпаймын, урпактардан урпактарга калсын деп улуу тилди ууз сүттөй сактаймын. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен дагы бир жолу мен ушул учурдан бир тамашалуу бирде мен айтып кетким келет да сиздергечи. 2002 жылы балдарым менен келгенмин. 2 ай мектепке алып барайын десем, орусча экен, кыргызча болсо окуйбуз дешип, 2 ай мени менен таймашып, мени ушунчалык чарчатышканчы, бирок бардык уул кыздын, бардык эле келечек муундардын башка тилди билиш керек, бирок биринчиден өзүбүздүн эне тилибизди уул кыздын канына сиңдирип, бири-бирибизге бериш бул ата эненин колундагы эң баалуу белек. Мен жаңы эле ушул ырды кагазга түшүрдүм. Тил деген көкүрөктө бийик туткан, тил деген өзөгүмдө кайнап турган, тил деген кыргызыма ыйык тумар, тил деген баалуу кымбат сатылбаган. Тил болбосо акын кайдан ыр жазмак, тил болбосо ырчы кайдан үн салмак. Тилим деген уран күчкө барабар, тил жок болсо дүйнө жүзү куламак. Кел замандаш тилден бекем чеп куруп, кыргызымдын кыргыз тилин сактайлы. Келе жаткан кыргыздарым туу туткан, кыргыз тилди бүгүн барктап мактайлы.
Бүгүнкү майрамыңыздар менен Аруу Дүйнөнүн кыздарынын атынан Сулайман Акимовдун тил жөнүндөгү ырын сиздерге тартуу кылып берейин. Мен музыкантым келбей калыптыр, эми телефондон коюп берейин. Aylanayım kızım, sensin benim arasım. Kızım ölüp çatkan şu kırgız var. Kırgızımdan nerede saklayla, hayatta birimizde saklayla. Akkaplağı başında elimizde saklayla. Aldın gümüş cımrıbay yerimizde oy saklayla. Құдай берген жер сенсің, мөлтір таза суың бар, егеменге жеткенсің, желбіреген туың бар.